Мындай менин устатым айтат да, саморазвитие дейт. Саморазвитие азыр мына өзүн өзү өнүктүрүү деп чыгып атат, өзүн өзү өнүктүрүү. Бул токтоп калат дейт. Себеби булар бири-биринин китебинен көчүрүп атып, бири-бирине, мисал үчүн, Брайан Трейсинин китебин окуу, Роберт Кийосаки, Робин Шарма, дагы ким бар? Толтрасын китебин окуган, бир 50ден 60та китеп окуган. Бардыгыныкы окшош, бири-биринен көчүрүп эле, бири-бирине айландыра берет да мондойчу. Бул саморазвитие светтик жактан токтоп калат жакында. Токтоп калат. Эмнеге десеңиз, ал адамдардын уже биринен бири көчүрүп атып адамдар билип калды. Эми бул мына аят диндеги, Курандагы, сүннөттөгү айтылган нерселер эми булга түгөнбөйт бул. Бул нерсе менен сиз өзүңүздү өнүктүрө турган болсоңуз, алардан жөнүнө өтүп кетесиз. Ошон үчүн. Устаз. О. Ben суроом бар да менде. Азыр ошо психологдорунан ошо сабак өткөндөр негатив менен позитивди постоянно ошо негатив жок болуш керек, позитив менен жүрүш керек дейт. Анан ошондо биз азыр кандай психолог өзүнчө адис окуш керек психологдорду. Азыр мына сүйлөгөндөрдүн баарын психолог деп кабыл алабызбы? Кандай? Психолог ким? Сүйлөп аткан ораторлор. Эми мындай да. Эми мен сүйлөгөндө Курандан келип чыгып сүйлөйм да. Себеби эмне үчүн? Бул акыйкат. Мен эң биринчи имандуу пенделерге сүйлөп атам. Бул акыйкат. Кудай Таала Куранда айтат: "Эгерде сен жер бетиндегилердин көпчүлүгүн ээрчий турган болсоң, эгерде сен жер бетиндеги адамдардын көпчүлүгүн ээрчий турган болсоң, ла юдиллука ан сабилилла." Алар сени Кудайдын жолунан адаштырып коёт. Туура жолдон адаштырып коёт. То есть адамдардын көпчүлүгүн ээрчий турган болсоң деп атат. Ээрчий турган болгон дегенде мунун мааниси эмне? Устат тута турган болсоң, сөзүн уга турган болсоң, алар сени туура жолдон адаштырып коёт деп атат. Демек 50%дан ашык адамдар эмнеге жарабайт? Устаттыкка жарабайт, психологдукка жарабайт. Психологдукка жарабайт. Куранда айтылышы боюнча адамдардын көпчүлүгү деп атат. Көпчүлүк дей турган болсок, демек 50% көп, туурабы? 50%дан көбү. Демек эмнеге жарабайт? Устаттыкка жарабайт. Эми мындай да, психологдордун айтканын деле көбүнчө айтсаң, биринин сөзү биринкине дал келбейт. Алар каяктан айтат? Өзүнүн жашоосунан айтат. Өзүнүн жашоосунан айтат. Айттым го, сиздин жашооңуздагы нерсе, мисалы, мен көп тренингтерге катышып көрдүм. Анын айткан нерсеси мен жашоомо түшпөйт да. Алып келесиң, бир инструменттерди берет, мындай кыл, тигине кыл дейт, бирок сага түшпөйт. Эмнеге десе, ал өзүнүн жеке жашоосунан айтып атат. Жеке жашоосунан айтат. Ал бир болду калды. Аныкы сиздин жашооңузга түшпөйт. Бирок бул эме дин деген ар бир адамга, жалпы адамзатка түшүрүлгөн Куран, хадис бардыгыныкын өзгөртө алат. Ошон үчүн психологдордун жанагы негативден эме дегенине мен кошулбайм. Неге кошулбайм? Жанагы моякта бир китеп бар болчу. Искусство пофигизма деген китеп бар. Искусство пофигизма деген китепте ошол бала деле айтат да. Ал өзү мусулман эмес, бирок мен көзүм ачылышына деле ошол эметкен да. Негативди ошондо айтат. Буга кошулбайм дейт. Ошол бала. Искусство пофигизма деген мондой китеп бар. Могул жакта болсо азыр сүрөтүн көрсөтөт элем. Искусство пофигизма деген. Ошол китепте айтат. Негативден арылуунун жолун айласын кылбай эле кой. Мына сиз өзүңүз эле акылыңызга салып көрүңүз. Психологдор айтат: негативден арыл, негативден арыл. Сиз жашоодо ар кандай кырдаалга түшөсүз. Бүгүн жөн эле отурсаңыз, балким эртең мисал үчүн айталы бир жерден бир балаңыздын буту сынып калат, же болбосо дагы бир жакын тууганыңыз бир нерсе болот, кайтыш болуп калат. Сиз кантип ал жерге барып алып, сиз өзүңүзчө позитив деп отурасыз. Элестетсеңиз, бул нерсени нормалдуу кабыл кылыш керек. Нормалдуу кабыл кылыш керек. Бул негатив болот, позитив деле болот деп, бирок ошого экөө мындай ойной берет. Демек, тынчтанган жан дүйнөбүз тынч. Негатив келсе деле тынч, позитив келсе деле жан дүйнөбүз тынч болуш керек бирдей. Эми кандай деп ойлойсуздар сиздер өзүңүздөр? Кошула турган жериңиздер, кошулбай турган жерлериңиздер. Дагы туура айтасыз, устаз, бирок кандай десем, алар ошо сүйлөгөн адамдар азыр мына оратор болуп, элдерге маалымат берип, билген нерсесин үйрөтүп, ушундай жашооңорду өзгөрткүлө, жакшы жакка нукка өзгөрткүлө, теңгиле, өскүлө, өнүккүлө деп ушундай адамдар көп азыр. Ушундай эжелерибиз көп, ушундай байкелерибиз көп. Бирок ошолор көбүнчө мен аял кишилерге карайм да, ошондойлорду көрүп калам. Бирок көбүнчө эле хадистен, пайгамбарыбыз мындай деген, Куранда мындай деген, Куран аяттардан, хадистерден алып келет, бирок өзүнүн жашоосуна чачыны жайып койгон, өзүнүн хижабы жок, же турбагында лак бар, өзүнүн жашоосунда жок, бирок ошолорду айтып атат да. Эми сиз өзүңүз деле айтып атасыз, ооба, ушундай депчи. Негизинде чынында жок, ал туура эмес дейм да. Ооба, өзү амал менен сөз жетет да. Өзүң амал кылып туруп бирөөгө айтсаң, бул жетет ошо. Мисал үчүн бир алым айткан да.
bir alım ayткан, эгерде адам сүйлөп атканда, алым окушмуштуу сүйлөп атканда, ошол сүйлөгөн сөзүнө өзү амал кылбай турган болсо, өзү аткарбай турган болсо, жамгыр жанагы жылма ташка жаайт го, жылма ташка жамгыр жаап туруп, түшүп кетет го, жылмышып. Мындай жамгыр жаап туруп, жылмышып түшүп кеткендей, ошол адамдын сөздөрү түшүп кетет да жүрөктөрүнөн. Бирөө өзү амал кылбастан, өзү аткарбастан сүйлөп жатат. Жамгыр жылма ташка жаап туруп түшүп кеткен сыяктуу жүрөктөрдөн түшүп кетет да, жүрөктөрдөн орун таппайт. То есть адам биринчи өзү аткарыш керек. Сиз деле мисал үчүн туура айттыңыз. Мисал үчүн арабчаны билбестен туруп алып аят хадистерден сүйлөйт. Мен сразу ыкыласым качып кетет. Куранды толук түшүнбөстөн туруп, аяттарды, хадистерди арабча билбестен туруп, алып келип туруп урат да, оозунан, биягынан, туурасынан урат. Мен мисал үчүн мындай эмем качып кетет да. Эң биринчичи адам устат болом дегенде бир нерсени ташташыбыз керек. Мен жаш кезимде көп нерсе ушундай бар болду. Мен таанымал болом деген нерсени вообще ойдон чыгарып салыш керек. Мен таанымал болом, мени көп адам көрсүн деген ойду вообще ойдон чыгарып салыш керек. Устат болом, бирөөгө психолог болом деген, элге таанылам деген ой вообще жок болуш керек. Элге таанылам дедиң, сен адашасың. Адамдарды адаштыра баштайсың. Узун туура туш келди эле суроолорго ката жооп бере баштайсың. Ошон үчүн таанымал болом деген ойдон алыс болуш керек. Устат психолог болом деген адам эң биринчи адамдарды адаштырбай турган болуш керек. Адамдарды адаштыра турган болсоң сүйлөбөй эле кой. Бирөөнүн оюн туура эмес жакка бура турган болсоң сүйлөбөй эле кой. Лучше. Акыретте барган, ой Кудайым, муну сенин пенделериң адоллуна, бизди адаштырышты дейт экен да. Адаштырды деп. Бирөөнүн жашоосуна сиз кийлигишип, мурдуңузду тыып, анан эмет кылып адаштырып коюшуңуз мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи өзүң туура жолдо бол, андан кийин башкалар туура жолго чап.